Салам алейкум, бир туугандар, кандайсыңар? Ден соолугуңар жакшыбы? Бүгүн биз ушу картошка отургузуу үчүн чизил жасайбыз. Бизде эски чизил бар эле, ошону кайра переделка кылабыз. Башы бул заводской, мына башкы калагы заводской. Ушул калат. Эми могу калактарын алмаштырабыз. Буларды кесип салып, анан муну ылдый жакка момундай туура эмес отургузулган экен. Муну ылдый жакка, боякка, могу жеракка түздөп барып этебиз. Анан андан сырткары бул жерде калагын, анан калактын дагы канатын жасайбыз. Булардын баары регулировкалуу болот. Мына азыр интернеттен карап чертежду алып даярдап койдук. Бул негизги калак. Негизги калактын кандай кылабыз? Муну үлгү кылып чийип алсаңар болот. Могу 27,5 сантиметр. Башына бир чекит, аягына бир чекит коюп 27 сантиметрде чийип аласыңар. Анан үстүнкү чекиттен ылдый карай 154 сантиметр өлчөйсүңөр. 154 сантиметр өлчөп 90 градустан аяктан кайра 165 миллиметр чиесиңер. Мына 165 миллиметр. Андан кийинки чийин дагы 90 градуста өлчөп туруп 7,5 миллиметр буякка чиесиңер. Мына көрдүңүздөрбү? Мына экинчи чийдиңиздер. Анан бул башкы эки точканы бириктиребиз. Андан кийин бул эки точканы бириктиребиз. Мына. И дагы 18 миллиметр муну чоебуз ылдый. Мына 18 миллиметр чойдук. Чойгондон кийин бул эки бурчту бириктиребиз. Анан мунун ортосунан, мына чийиндин ортосунан 1,5 сантиметр алып, анан дуга сыяктуу, жаа сыяктуу кылып, мондайынан чиебиз. Андан кийин үстүнкү бетте болсо, үстүнкү түз чийинди чийбедикпи? Эки точканы бириктирдик. Андан центрдан 2 сантиметр алабыз. Центрден 2 сантиметр алып туруп, аны кайра жаа сыяктуу мондайынан бириктиребиз. Анан муну кайчы менен кесип алып туруп, тигине үчтүк темирибиз бар. Ошого ушуга чийип, калтырып, анан болгарка менен кесип алабыз. Ал эми ары бери жылып турган калагын кандай жасайбыз? Мына мен кесип даярдап койдум. Буягы 20 сантиметр кылып чийип алабыз. Андан 90 градуста 7 сантиметр кылып чиебиз. Бияк башынан 16 сантиметр кылып чиебиз. Анан ушул 7 сантиметрдин бир учу менен 16 сантиметрликтин бир учун туташтырабыз. Мына могу менен туташтырып, бир жагына 4 сантиметр ашырабыз, бир жагына 3 сантиметр ашырабыз. Анан эки учун бириктиребиз. Ал эми бияк учун түз бириктирбей, мондайынан жаа сыяктуу кылып чиебиз. Мына ушундай калагы. Анан калгандарында буюрса, кескилеп чийип атканда, кескилеп тагып атканда да буюрса көрсөтүп бергенге аракет кылам. Дагы айта турган нерсе, мынау чижилдин негизги канатынан 2 штук кесебиз. Ал эми капталындагы жылма канаттан мындан да 2 штук кесебиз. Анан эстен чыгып кеттир. Мынау негизги канаттан 2 штук кесебиз. Жана жылма канаттан дагы 2 штук болот. 2 штуктан кесебиз. Дагы айта турган нерсе, мынау чижилдин негизги канатынан 2 штук кесебиз. Ал эми капталындагы жылма канаттан
Мындан да 2 штук кесебиз.